Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер? Сиздерге дагы бир жаңылык. Мугалимдер үчүн окуучуларга кызыктуу мультимедиалык тесттерди, сонун оюндарды онлайн түзүүгө арналган мына бул жерде learning.apps.org деген платформа аябай жакшы экен. Мынакей азыр мен катталып атам. Сиздерге кайрадан көрсөтүп берүү үчүн катталып жатам. Паролду өзүңүздөр бересиздер. Кайрадан жазам. Мынакей эми бул жерде сохранить деп коеюн. Мынакей бул жерде азыр менин аккаунтум ачылды. Эми бул жерге кирип, мына все упражнения дегенге киребиз. Предметтер боюнча түрдүү, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, оюндар, кроссворд, онлайн оюндарды түзсөк болот. Бул жерде мына класстарды тандап туруп, бирок бул орусча көбү. Биз эми катталгандан кийин өзүбүз да түзүп эме кылсак болот. Бул жерде мына класстар боюнча карап көрсөк да, мына түрдүү, мына темалары боюнча, мына математика 5-класстын. Мынакей процентке карата берилген. Мына бирөөнү ачып көрөлү. Ушундай тесттерди, оюндарды ачып түзүп карап көрсөк болот. Бул жерде мына 5-класстын математика сабагынан процентке карата түзүлгөн онлайн оюнду тести. Мына ответти бул жерге өзүбүз жазат экенбиз. Ошондо 57.432%. Мындай проверить решение надо дейт. Следующий вопрос. Демек бул 1% канчанын өзүнүн 100-дөн 1 болот. Мына ушинтип, эгер туура болсо да деп жагат экен. Эгер ката болсо, анда ката деп чыкса керек. Азыр бул жерде жооптор 100% бул бирге. Ушинтип кыскасы окуучуларды кызыктыруу үчүн ушундай сонун мүмкүнчүлүктөр бар экен. Урматтуу мугалимдер, азыр бирөөнү ката кылып көрөйүн. Мынакей. Мынакей. Ката болсо, мындай смайликтерди коюп коюптур. Кыскасы ушуга окшогон тесттерди түзүп окуучуларга жөнөтсөк болот экен. Бул жерде өтө мүмкүнчүлүктөрү көп, түрдүү багытта түзсө болот экен. Аябай сонун экен. Сиздер дагы колдонуп колдонууңуздарга сунуштаймын да ушул платформаны. Жанагы көрсөтүлгөндөр булар даяр түзүлгөндөр. Эми биз өзүбүз түзүү үчүн мына новое упражненияга кирели. Мына ушундай түрү менен көрсөтүлгөн. Азыр мен бул жерден бирөөсүн тандап көрсөтөйүн. Мына кроссворд түзсө болот экен, пазл жыйнаса болот. Пазл ойноп эме кылса болот экен. Парочкалар тандаса болот. Кыскасы, ичине ачып көрсөңүздөр, сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Муну өзүңүздөргө карап
түзүп алсаңыздар болот. Эми мен «Кто хочет стать миллионером» деген шаблонду тандадым. Создать новое приложение дегенди басам. Берге атыны жазып коебуз. Мына ушинтип мен азыр суроолорду түзүп алдым. Бул жерге атыны жаздым, кичине описание калтырдым. Упай топтоо деп койдум. Акча топтоо десе деле болот. Биринчи суроо, мына правильный ответ, неверный ответ. Ушинтип 5 сурооду түзүп алдым. Эми бул жерде эгер бала туура аткарса, анда ушул сөз чыгып турсун деп жазып койдум. Жардам керек болсо башкасын тандап көр деп эле жазып койдум. Смайликтерди, башка нерселерди да койсо болот. Эми завершить и показать. Предварительный просмотр кылып көрөбүз. Менде азыр интернет жок болуп калыптыр. Завершить и показать предварительный просмотрга коюп көрөлү. Мынакей балдар. Атасынын аты ким? Ушинтип аткарсак болот. Эми бул жерде бүткөндөн кийин сохранить приложение. Мынакей. Сакталып калды. Ал сакталып бүткөндөн кийин биз окуучуларга мына бул жерде окуучуларга бул ссылканы да берип жиберсек да болот, же болбосо муну өзүбүздүн ошол эгер сайтыбыз болсо ошол жака көчүрүп алып барсак деле болот. Мына ушинтип түрдүү мүмкүнчүлүктөр берилген Learn Apps Org деген платформада, онлайн сервисте өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрдү пайдалансак болот экен.